Саламатсыздарбы? Эфирде билим жаңылыктары программасы, аны менен тааныштырып студияда мен Жылдыз Капарова. Бул жуманын башында Ош шаарында жылдын мыкты мугалиме, жылдын мыкты тарбиячысы аныкталды. Ушул жана башка билим берүү тармагындагы соңку кабарлар биздин программада, бизден алыстабаңыз. Ош шаарында жылдын мыкты мугалими менен мыкты тарбиячысына автоунаа берилди. Кыргызстан дүйнөлүк World Skills International ассоциациясына 86-чы мүчөсү болуп кирди. 24 сентябрдан 28 сентябрга чейин Ирландиянын Дублин шаарында өтүп жаткан World Skills 2023 башкы ассамблеясынын биринчи сессиясында Кыргызстандын мүчөлүгү расмий түрдө ратификацияланды. Аталган ассоциацияга кошулуу өзгөчө баштапкы жана орто кесиптик билим берүүнүн кадыр-баркын жогорулатат. Аталган уюм коммерциялык эмес бирикме болуп саналат. Анын максаты дүйнө жүзү боюнча кесиптик даярдоонун жана квалификациялык макамдын стандарттарын жогорулатуу, ошондой эле эл аралык сынактарды өткөрүү аркылуу дүйнө жүзү боюнча жумушчу кесибин жайылтуу болуп саналат. Кечээ 26 сентябрь Ош шаарында жылдын мыкты мугалими менен мыкты тарбиячысын аныктоочу конкурстук сынак болуп өттү. Салтка айлангандай калыстар тобу катышуучулардын ачык сабактарына катышып, шаардык билим берүү башкармалыгы документке тактыгын текшерген. Айтор сынак бир нече этап менен өткөрүлүүдө. Ошого жараша мэрия бир нече жылдан бери баш байгеге автоунаа коюп келет. Белгилей кетсек, жылда мыкты мугалимге гана автоунаа берилсе, быйыл мыкты тарбиячыга дагы унаа берилди. Сынактын жүрүшү, жеңүүчүлөрдүн эмгектери кийинки тасмада. Мээрим Тыныбекова Ош шаарынын мыкты тарбиячысы аталды. Билимдин, аракеттин арты менен утуп алган автоунаасын ачкычын колуна алганда кубанычтан көзүнө жаш алып, колдоп келген жамаатына, жакындарына ыраазычылыгын айтты. Сүйүнүчтөн аябай толкунданып турам. Мени колдоп ушул күнгө алып келген жалпы жамаатыма чоң рахмат. Буюрса үмүтүбүз чоң. Мени колдогон жолдошума, ошондой эле экинчи апам болгон кайнене, кайнатама терең ыраазычылык. Ал эми Ош шаарынын мыкты мугалими наамын номер 37-чи Гапар Айтиев мектебинин мугалими Элнура Алекова утуп алды. Ал медиа сабаттуулук, санарип технология боюнча бир нече курстарга катышып, балдарга англис тилин жеңил үйрөтүү жолдорун пайдаланат. Аябай толкундануу сезимдер болуп атат. Эми мындай ары эми мага оор жүк түштү деп ойлойм да. Эми Оштун намысын коргоп келүү мен үчүн мындан дагы катуу иштешим керек, мындан да катуу даярданышым керек, дагы көп өзүм үстүмдө иштешим керек. Сынак 26 сентябрь Бабур театрында өттү. Финалдык беттеште 6 мугалим, 6 тарбиячы биринчиликке ат салышты. Калыстар министрлик бекиткен жоого ылайык усулдук көргөзмө, мугалимдин кырдаалдан чыгуу жөндөмү жана талантына баа берди. Бардык ушул биздин мугалимдерге стимул болуш керек. Ар бир мугалим ушулга мен республикада ушул сынакта биринчи орунду алсам экен деп алдыга ынтылуу болот. Анан эң негизгиси бунун ар жактан тарбиялык иштери да көп. Аталган сынак ар жылы мугалимдерди колдоо максатында өткөрүлүп, мэриянын атынан автоунаа берилет. Албетте демөөрчүлөрдүн жардамында сынактын ар бир катышуучусуна баалуу белектер ыйгарылат. Салтка айланып калды. Жылда мына биз жылдын мыкты мугалимин, мыкты тарбиячысын өткөрөбүз. Анан эми өзүңөр деле байкагандай, жалпы Кыргызстандын рейтингинде биздин Ош шаары 2-чи орунду ээлеп келебиз. Мен ойлойм, ушул окшогон сынактар бул албетте бул таасири күчтүү депчи. Биздин ушул мугалимдерибизди, биздин тарбиячыларыбызга ушундай сынактарда жанагындай материалдык жардамдарды көрсөтүп, моралдык колдоорду көрсөткөнүбүз буларга дагы мындай демине дем кошуп, шыктандырып, буларды жумушун дагы ийгиликтүү алып барат деген ишеничтебиз. Ошондуктан биз мына жылда ушул кароо сынактарды өткөрүп келебиз. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен тиешелүү мына каражаттарды бөлүп келебиз. Мыкты мугалим баланын тилин таба билген мугалим. Ал үчүн ар тараптуу, билимдүү, тарбиялуу жана таланттуу болуу талап кылынат.
6 өлкөнүн прокуратура жана антикоррупция кызматтары биригип 14 жаштан 35 жашка чейинки жаштар арасында биргеликте коррупцияга каршы деп аталган сынак жарыялады. Катышуучулар 120 секундалык видеоролик же толук маанини чагылдырган плакат менен катышса болот. Материалдар орус тилинде же орус тилине субтитр менен которулган абалда кабыл алынат. Демилгенин ээси Россия Федерациясынын башкы прокуратурасы, Армения, Белоруссия, Кыргызстандын башка прокуратурасы, Казакстан менен Тажикстандын коррупцияга каршы агенттиктери колдоого алган. Конкурска катышуучулар экранда көрүнүп турган дарекке кайрылса болот. Мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чаралар уланып жатат. Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык кыргыз тили кафедрасы ар бир факультетте майрамдык концерт уюштуруп, кыргыз тилин таңазалаган ырлар жаңырды. Дүйнөлүк тилдер факультетинин студенттери канча тил билсең да мамлекеттик кыргыз тилинде сүйлөй бил деп чакырык таштап, көркөм окуу жана обондуу ырларды аткарышты. Кыргыз тилинин көнөрбөс казынасы Манас эпосунан үзүндү аткарылды. Ар бир эле адам чет тилдерин дагы өздөштүрүшү керек. Бирок албетте ошол эле убакта бул биз кыргыз тилин эч качан унутуп койбошубуз керек. Мисалы, бул кыргыз тилинин орду менин жашоомдо аябай чоң. Себеби ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин билүүгө милдеттүүбүз. Антпесек биз сүйлөбөсөк, жаштар сүйлөбөсө, чоңдорубуз сүйлөбөсө, анда бул кыргыз тилин ким сүйлөйт? Буга чейин айтылып келгендей эле, мамлекеттин эң негизги белгиси бул тил. Тилди урматтоо, тилди сыйлоо, тилди колдоо, коргоо, өнүктүрүү аркылуу биз мамлекеттигибизди, азаттыгыбызды, эркиндигибизди сактай билет экенбиз. Мына ошол студенттерге тилди сүйлөө аркылуу элди, мамлекетти, тарыхты сыйлоого тарбиялоо болуп турат. Андан сырткары ошол мамлекеттик тил аркылуу патриоттулукка тарбиялоо, мамлекеттик тил аркылуу өлкөнү таанытууга жаштардын билими, салымы ар тараптан болушун колдоо максатында иш-чаралар уюштуруп турат. Ушуну менен шаршемби күнгө алынган билим тармагындагы жаңылыктар топтомун жыйынтыктаймын. Эгер сиздер тарапта билим, илим жаатындагы сунуштар, жаңылыктар болсо, кабар берүүнү унутпаңыздар. Ал үчүн биздин ЛТР билим баракчабызга катталып, биз менен дайыма байланышта болуңуз.